Салам достор, сиздер бул айкелдерди көрдүңүздөр беле? Мындан аз эле убакыттар алдын испаниялык скульптор Эухенио Мериньонун мусулман, христиан жана иудейдин чогуу сыйынып жаткан айкели коомчулук арасында чоң талкууну жараткан болчу. Ал эми бүгүнкү видеобузда биз дал ушул маселеге ар тараптуу карап көрөбүз. Видеобузду баштаардан алдын бизди колдоо иретинде лайк басып, каналыбызга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Албетте, бул сиздер үчүн аз эле убакытты алат, а бизге болсо дагы да кызыктуу видеолорду даярдоого себеп болот. Анда эмесе биз видеобузду баштайбыз. Бул айкелди мусулмандар алгачкы жолу көргөндө аябай ачуусу келери, а бирок ага жакшылап көңүл бурса, анда бир аз терең ойго чөмүлөрү турган кеп. Дал ушул талаш тартышууларга себеп болгон айкел Испаниянын борбору Мадриттеги Арко аталышындагы заманбап искусство көргөзмөсүнөн орун алган. Скульптор Мериньонун бейишке бара жаткан шады деп аталган бул скульптурасынан мусулман, христиан жана иудейдин биринин үстүндө бири турган абалында ибадат кылып жаткан кыймылын көрүүгө болот. Бул эмгекти даярдоо Меринього сентябрь айында келип, аны январь айында жыйынтыгына чыгарган. Мындан сырткары ал дал ушул эмгекти жаратуу үчүн диндер боюнча да бир канча маалымат алып, изилденгенин кошумчалаган. Бул таң каларлык айкел көргөзмөнүн алгачкы күнүндө эле Бельгиялык искусство сүйүүчүсүнө 50 000 еврого сатылган. Көп убакыт өтпөй эле дал ушул айкелдин жаратуучусуна көптөгөн дин өкүлдөрүнөн түрдүү пикирлер келе баштады. Кызыгы, алардын көпчүлүгү христиан жана иудейлер болуп чыкты. Аларга жооп катары автор: "Сиздер эң жогорудасыздар го, эмне үчүн нааразычылык билдирип жатасыздар?" деп кайрадан өздөрүнө суроо узатты. Ал эми алар болсо: "Ооба, биз жогорудабыз, а бирок мусулман ордунан тура турган болсо, анда биз жыгылып түшөбүз" деп жооп беришти. Бир канча талаш тартыштардын жыйынтыгында автор өзүнүн бул эмгегинде эч бир динге болгон терс көз карашы жоктугун айтып, жарыялаган маалымат жана сүрөттөрүн өзүнүн веб-сайттарынан өчүрүп таштады. Айкелге жакшылап көңүл бура турган болсок, чындыгында мусулмандын ордунан турушу христиан жана иудей үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Бир караганда ар бир динге арналып жасалган бул айкелде баарынан күчтүүсү ислам дини экени, анын улуулугу өтө этияттык менен даңазалуу болуп жатпайбы? А сиздер кандай ойлойсуздар? Автор бейишке бара жаткан шады деп аталган бул эмгегинде чын эле диндерди маскаралап жатабы? Же болбосо баарынан күчтүү дин ислам дини экендигин терең философия аркылуу жарыялап жатабы? Албетте, өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Баса, биз менен чогуу калыңыздар. Буюрса, жакынкы күндөрдө сиздер үчүн дагы да болсо кызыктуу маалыматтарды чыгарып турмакчыбыз.